Бакиев менен кайсыл депутат жолукканы белгилүү болду. Ата-энесин бакпай таштап кеткендерге жаза каралат. ИИМ саммитке байланыштуу жарандарды унаа менен жүрбөөгө чакырды. Коомдогу окуялар топтомунун алдыда айтып берем, саламатсызбы? УКМКнын маалымат кызматы Кыргызстандын күрөш федерациясынын грек-рим күрөшү боюнча вице-президенти Иминов кармалганын кабарлады. Билдирмеге караганда ал Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу топторун каржылап турган деп шектелүүдө. Иминов IT компаниясынын негиздөөчүсү катары дагы таанымал. 2020-жылкы парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясы менен шайлоого катышкан. Кошумчалай кетсек, Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун дагы бир мүчөсү Казбек Билалов кармалды. Анын дагы кылмыштуу чөйрөдөн баш тарткан тасмасы тарады. Я, Билалов Казбек Саидович, 1977 года, житель Уроженчуйской области Российской Республики, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Последний раз отбывал срок на территории Российской Федерации. Также состоял в Камчи Кульбаева, отказываясь от воровских идей и понятий, обязуясь соблюдать закон Кыргызской Республики. Билалов буга чейин бир нече жолу сот жообуна тартылган. Учурда ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эске сала кетсек, Камчы Көлбаев жок кылынгандан бери Крим чөйрөдөн баш тарткандардын жарыялаган каралардын кайрылуулары биринин артынан бири чыгып жатат. Ал арада Көлбаев менен байланышы бар деген шек менен дагы бир ишкер Олег Подобедов кармалды. Анын үйүн тинтүү учурунда курал-жарак жана паспорттон баштап дипломго чейинки ар кандай документтер табылган. Жогорку кеңештин депутаты Эльмурза Сатыбалдиев парламенттик расмий делегациянын Беларустагы соңку сапары учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолугуп келгенин ырастады. Ал Бакиевдин аялына Куран окутуш үчүн депутат катары эмес, адам катары демилге көтөрүп учурашып келгенин, 1-2 саат сүйлөшкөнүн айтты. Жана жолугушуу анын үйүндө эмес, башка жерде болгонун билдирди. Бакиев менен ушул сапардын алкагында жолуктум. Ал менин президентим болгон. Аны менен иштешкем. Булар таза адамдык мамиле. Мен көргүм келди, салам айткым келди. Бул иш сапардын алкагында Бакиев менен жолуктум. Биз күнүмдүк темалар жөнүндө сүйлөштүк, бирок саясат жөнүндө эмес. Сатыбалдиев бул жолугушууга төраган Нурланбек Шакиев жана депутат Бакытбек Сыдыков дагы катышканы тууралуу сөздөрдү четке кагып, төрага протоколдон 1 мүнөт ары же бери чыга албай турганын, ал эми Сыдыков менен жолугушууга эч кандай себеп жок экенин билдирген. Спикер Шакиев баштаган парламенттик делегация 4-6 октябрда расмий сапар менен Беларустун борбору Минскиде болуп, бул өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрүп келишкен. Кечээ интернетте Минскиде Шакиев менен депутаттар Эльмурза Сатыбалдиев, Бактыбек Сыдыков Бакиевдин сыйлуу коногу болгону, аларды мурдагы президент өзү чакырып сый тамак уюштурганы тууралуу маалымат тараган. Шакиевдин Бакиев менен жолукканы тууралуу тарап жаткан маалымат жалган экенин спикердин маалымат катчысы Алтынбек Теркенбаев дагы айтып чыккан. Жогорку кеңеште бүгүн депутат Тазабек Икрамов демилгелеген карыган ата-энесин багуудан баш тарткандарды жоопкерчиликке тартуу мыйзамы биринчи окууда кабыл алынды. Депутаттар сунушту бир добуштан колдошту жана андай уул кыздардын мамлекеттик кызматта иштөөсүнө дагы бөгөт коюу керектигин айтышты. Кандай гана ата-эне болбосун, өз баласына эч качан да арыз жазбайт экен да. Бул мыйзам кабыл алынып калса, ата-энесинин арызы эч кандай керек эмес болот. Мекемеге түшкөндө мекеменин директору жергиликтүү ошо жердеги жергиликтүү күч органдар, тиешелүү органдарына кайрылуу болот дагы, ошолор толук кандай баласы бар, каерде иштейт, эмне болгон бардыгын тактап туруп, ошонун негизинде сотко жөнөтүлүп, ошол жерден чечим чыга берет. Бул мыйзам кабыл алынып калса, ата-энесинин арызынын кереги жок болот. Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев баласын карабаган чиновниктерди дагы кызматтан алууну сунуштады. Хорошо, рахмат.
Ушундай эле мамлекеттик кызматтан кетириш керек. Мисалы, баланы карабаса киши, ушундай эле же ата-энесин карабаса, же баланын карабаса, ушундай эле нормалар болуш керек да. Ошондо менимче толук болот. Баласын карабагандарга алимент төлөп атат. Бул мыйзам каралган, бул башка мыйзам ата-энеси боюнча. Ата-энесин таштап алименттерди дагы төлөп атышпайбы? Бул дагы туура эмес да. Негизи ата-энени таштап алимент төлөп, балдарын дагы бериңиз. Жок, балдарын дагы таштабаш керек да негизи. Мыйзам долбоору колдоо таап кабыл алынса, кылмыш жаза кодексине, үй бүлө кодексине, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Алимент төлөө жөнүндө норма дагы каралат. 50 000 сомдон 100 000 сомдук айып пул салынат же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Расмий маалыматтарга караганда, быйыл биринчи жарым жылдыкта Кыргызстанда алимент өндүрүү тууралуу 46 000 иш каралган. Алардын 19-у ата-эненин баласына же уулуна каршы жазган арыздарына байланыштуу болгон. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка ылайык басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кечээ бир нече саат суракта болду. Бул тууралуу ал бүгүн Арча медиага комментарий берип, Көлбаев боюнча соңку эфирге байланыштуу суралганын билдирди. Ал белгилүү тиги Камчы Көлбаевди өлтүрбөй сактап калса болот эле деген пикир айткан. Анан бул менен Садыр Жапаровго минус пай болду. Камчы Ташиевке плюс пай болду. Элем аналитикалык көз карашымды деле айткам да. Анан сиз азыр эмне түшүндүрүү иштерин кылыштыбы же кандай шартта азыр кой берилдиңиз кайра? Эскертүү менен кылмыш ишин козгойбуз. Түшүр. Андай эфирлер жасаба. Болбосо сен дагы криминал болсоң, тиги отречение кыласың камерага деди. Мен ол быг эмесмин. Камерага отречение кылбайм дедим. Анан ошондойдон кой беришти кишинде. Буга чейин блогер дайынсыз болуп жатканын Сокулук районундагы пробация мекемесине 1 айда 2 жолу барып катталып турарын. Бул жолу кеткен бойдон келе электигин кечээ жубайы Гүлкайыр Жапарова билдирген. Блогер 13 январда Гемпробат иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандан кийин кармалып, 27-абакта камакка алынган. Апрелде эркиндикке кайра чыгарылган. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Адахан Мадумаровдун тарапташы Замирбек Шамшидин уулунун соту өттү. Анда сот активисти 25 октябрга чейин камакта калтыруу жөнүндөгү райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бүгүн 11 октябрда биздин апелляциялык даттануубуз каралды. Шамшидин уулу Замирбектин кармалган мыйзамсыз жана негизсиз жана бөгөт коюу маселесине апелляциялык даттануу бергенбиз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө кармаган мыйзамдуу жана негиздүү таап берип, анан апелляциялык даттануусуна кайра тартып, 1-райондук сотунун чечимин күчүндө калтырып койду. Белгилей кетсек, Замирбек Шамшидин уулу Мадумаровдун соту болуп жатканда аны колдоо митингин уюштургандан кийин кармалган. Ага башаламандык уюштуруу боюнча айып тагылууда. Кошоматчылар адаштырып келет чоңдорду. Бүгүнкү бийликти дагы алып келгендер ошолор. Жыга чаба тургандар да ошолор. Жыгыда турганда ошолор. Бутун бир тешке тыгып аткандар да ошолор. Эртең жарга алып барып, кулатада турганда ошолор. Биз тескерисинче күйүп атабыз ушу бийлик эмне деп? Мыйзамдан чыкпа, мыйзам жолу менен кет. Мыйзам менен жашай тургандарды коргоо, колдоо, сени алар түрткөн жок жарга. Эртең 12 октябрда жогорку кеңештин жыйыны болбойт. Депутаттар КМШ лидерлеринин саммитине байланыштуу сессияны өткөрбөө чечимин чыгарышты. Сунуштуу депутат Жаныбек Кыдыкбаев демилгелеп, 66 депутат колдоду. Айтымдарында өкмөт мүчөлөрү эртең саммитке байланыштуу жыйынга келбегендиктен сессия өткөрүүнүн кажети жок. Эске салсак, 12-13 октябрда өтө турчу КМШ лидерлеринин саммитине байланыштуу окуу жайлар, мектептер онлайн режимге өтөт. Ал гана эмес, Ички иштер министрлиги ушул күндөрдө автоунаа менен жүрүүдөн баш тартууга айдоочуларды чакырды. Бишкек менен Чүйдө жолдор жабылат. Бүгүнкүгө алынган кабарлар ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.